Ар бир көрүүчүгө ысык салам. Бүгүн тил үйрөнө албай уят болуп калбаш үчүн окуганды жеңилдеткен ыкмаларды мейгешибайбыз. Биринчиси, так даана түшүнүктүү максат коюңуз. Эгерде сиз англис тилин гана эмес, башка тилдерди окуганда дагы жөн эле өзүм үчүн тил билген керек, эмнеге керек, билбейм, иш кылса окуш керек деген сыяктуу түшүнүксүз ойлор менен окуп жатсаңыз, же баштайын деп жатсаңыз, анда колуңуздан эч нерсе келбей жатканы ушул себептен. Ар ким өзүнө туура келген себепти таап, ошого жараша ачык айкын максат коюшу керек. Кимдир бирөө үчүн бул чет өлкөдөн окуу же жумуш табуу. Башка бирөө үчүн бул азыркы жумушунан англис тилин билүү, айлыгын жогорулашына жакшы таасир болору. Эгерде койгон максатыңыз ачык айкын түшүнүктүү болсо, анда биринчиден ошого жараша канча убакыт окуш керек, качан ошол максатыңызга жете турганыңыз дагы анык болуп калат. Ал эми экинчиден колуңузду түшүрүп окуганды токтотоюн деп жатканда, эмнеге баштаганыңызды эстеп, кайра улантууга чоң түрткү аласыз. Экинчиси, күн сайын бир нерсени кылып туруңуз. Тил үйрөнүү жаатында эмгектеген окумуштуулар жана полиглоттор, көп тил билген адамдар, кыска убакыт ичинде бирок тез-тезден окуп туруу, кээде бирок узак убакыт ичинде окуганга караганда маалыматты эстеп калуу жеңилирээк болот. Башкача айтканда, күн сайын 20 мүнөттөн окуу 2 саат бою бирок жумасына бир эле күн окуганга караганда жакшыраак. Ас-астан бир нерсени кылуу өзүнүн жыйынтыгын сөзсүз алып келет. Үчүнчүсү, тилди окуш үчүн музыка угуш керек. Жакшы көргөн ырды угуп жана анын которулушун карагандын артыкчылыгы бул жаңы сөздөрдүн эс тутумда көпкө сакталып калышы. Биз жактырган ырлар биздин сезимдерибизге өтө чоң таасир этет жана муну тил үйрөнүүдө колдонбой коюу күнөө эле болуп калат. Төртүнчүсү, тасмаларды, сериалдарды жана мультфильмдерди үйрөнүп жаткан тилде көрүңүз. Көп адамдар китеп окуганча тасманы көргөндү жакшы көрүшөт. Андан тышкары, кимдин тил билүү деңгээли орточо жана жогору болсо, анда экран аркылуу жаңы сүйлөмдөрдү, сөздөрдү үйрөнүп, ошол тилде сүйлөгөн адамдар өзүнүн тилинин эрежелерин кантип сарсанасы жок эле бузуп жаткандарын көрө алабыз. Бирок бул жолдун 1-2 шарты бар. Эң мыктысы бул сиз буга чейин көрүп эле жүргөн маанисин жакшы түшүнө билген нерселерди тандаганыңыз туура болот. Жана көрүп жатканда субтитрлары үнү кайсы тилде болсо, ошол тилде болгону өтө маанилүү. Кыргызча же орусча субтитрлар менен көргөндө, сиз угуп түшүнүүнү өрчүтпөй эле, жөн эле окуй бересиз. А бул китеп окуганга эле барабар болуп калат. Бешинчиси, аудио подкасттардан угуңуз. Бул учурда сиз тилди кичинекей баладай үйрөнөсүз. Бала сүйлөй баштаганда грамматикалык эрежелерди билбейт, бирок кантип туура сүйлөө керектигинин аң сезим менен түшүнөт. Анткени ал ата-энесинин үй бүлө мүчөлөрүнүн кебин бир нече жыл катары менен уккан. Ошондуктан чет элдик сөздөрдү канчалык көп уксаңыз, ошончолук жакшы түшүнө баштайсыз деп айтууга туура болот. Бул үчүн татаалдыгы боюнча өзүңүздүн чеберчилик деңгээлиңизге эң жакын файлдарды тандасаңыз дагы туура болот. Алтынчысы, чет элдиктер менен баарлашуу. Бул албетте оңой эмес, айрыкча тилди билүү деңгээли төмөн болсо. Бирок пайдасын баалоо өтө кыйын. Мээ чыңа алганда, мындай баарлашуу менен сиз унутуп калган көп сөздөрдү эстей аласыз. Ошондой эле эне тилинде сүйлөгөндөр сизди оңдоп, сөздөрдү сунуштай алышат. Эне тилинде сүйлөгөндөр эмне кызыктай угулат жана кандай сөздөр менен сөз айкаштары колдонулбай калышы мүмкүн экенин жакшы билишет. Бир аракет кылуу керек. Ал эми андай мүмкүнчүлүк такыр эле жок болсо, анда өзүңүз менен эле сүйлөшүңүз. Бул тамаша эмес, бул абдан натыйжалуу, анткени эне тилинде сүйлөгөн адам менен баарлашуу мүмкүнчүлүгү өтө аз. Бул учурда, мисалы, сиз азыр эмне кылып жатканыңызды, кечээ эмне кылганыңызды же жакында эмне кыла турганыңызды айтып берсеңиз болот. Мисалы, мен азыр пияз менен жумуртка бышырып жатам. Андан кийин тишимди жууп, дардайып жатып алып уктайм деген сыяктуу жана башка ушуга окшогон нерселерди айтып берсеңиз болот. 8. Тил билүү деңгээлине жараша жеңилдетилген китептерди окуу. Мындай жолдун дагы өзүнүн бир кайталангыс артыкчылыктары бар. Интернеттен, шаарыңыздагы китепканадан же тил үйрөткөн борборлордон алсаңыз болот. 9. Жеке сөздөрдүн ордуна сүйлөмдөрдү үйрөнүңүз. Жеке сөздөрдү эмес, бүтүндөй сөз айкаштарын же кыска сүйлөмдөрдү үйрөнүү жакшы. Бул ыкманын негизги артыкчылыгы, сиз сөздөрдү окуп жатканда грамматиканы такыр кыйналбай үйрөнөсүз. Биз жөнөкөй сөздөрдү эч нерсе менен байланыштырбайбыз. Макул сүт деген милк, анан эмне? Бирок ийирип кеткен сүттү ичип алып, кузуп, ичим аябай өтүп ит болдум демекчи, сиздин жашооңузга өзгөчө байланышы бар. Кадимки бир сөзгө караганда жашоодон, тасмадан, китептен кандайдыр бир учурду алуу оңоюраак. Кече үйрөндүм деп ойлогон сөздү кийинки жолу кайра үйрөнүп баштаганда бул жөнүндө эстеп коюңуз. Жана акыркысы, мнемотехникаларды колдонуу. Мнемотехника деген бул кандайдыр бир маалыматты жаттоону жеңилдеткен жана натыйжалуу кылган ыкмалар. Мисалы, көп англис сөздөр кыргызча сөздөргө окшош. Мисалга алганда, англисче door, эшик деген сөз
кыргызча door деген сөзгө окшош келет жана эшикти ачсам көчөдө жаңы доор келип калыптыр деп ушундай кооз сүйлөмдөрдү түзсөңүз болот. Алар өз учурунда жаңы сөздөрдү жаттаганга чоң өбөлгө түзөт. Чоң рахмат, жана ушундай укмуш чыгарылыштарды өткөрүп калбаш үчүн каналга жазылып, башка видеолорго дагы көз чаптырып коюңуз.